Кызыл Бел айылынын Курманжандатка көчөсүндө жер астынан чыккан шор суулар үчүн чуңкурча казылган. Бирок бул чуңкурчада 25 жылдан бери эч кандай суу топтолбойт. Анын ордуна бул жерге таштандылар ташталып, айланасындагы элдерге зыяны тийүүдө. Күн ысыган мезгилде жагымсыз жыт ого бетер күчөп, 20га жакын үйгө ыңгайсыздык жаратат. Аңдын ичи ар кандай таштандыга толуп, арасында мал жандыктардын өлүктөрү да бар. Чыгындыларды сырттан эмес, ушул эле айылдагылар таштап кетишерин Курманжандатка көчөсүнүн жашоочулары айтышты. Таштанды төккөндөрдү кармап эскертүү беришкени менен натыйжа болбой жатыптыр. Бардык мусорлар четке келип түшөт. Анан эшикке чыгып отура албайбыз, айванда жата албайбыз, тамак жей албайбыз, сасыйт. Өлүктөр келет. Иттин, малдын өлүктөрү алып келип таштайт. Ону балдар келип чукуп ойнойт. Айылдагы мектеп таштанды толгон, анга жакын жайгашып, окуучулар ушул жерге келип ойношот. Ата-энелер кокус оору пайда болобу деп да чочулашат. Ошондон улам Курманжандатка көчөсүнүн жашоочулары айылдаштарына кайрылуу да жасап көрүштү. Жыйынтык болгон соң казылган жерге таштанды таштабагыла деп жазып коюшкан. Абал өзгөрбөй айыл жетекчилигине да арызданышыптыр. Андан бери 2 жыл өтүптүр. Бир адамдын карамагыга же бияка же уяка бирөөнүн карамагыга өткөзүп берсе, токтом чыгар. Ал өзү карап алат эле, мына жогорудагылар барды карап алды, мына дагы 1-2 жылдан кийин бияк жакшы болуп калат. Биздин мына аякты өзүңөр көрүп турасыңар. Муну өткөзүп берсин бирөөгө, колунан келбесе. Абалдан чыгуу үчүн айыл башчы таштанды жыйноочу техниканы жалдоо демилгесин көтөргөн. Бирок ал сунушту жергиликтүүлөр колдошкон эмес. Таштанды баскан ачык дренажды тегиздеп чыгууга болсо каржы жетпей жатыптыр. 2 жылдан бери айыл өкмөттөн тиешелүү акча бөлүнбөй, маселе чечилбей турган. Сасабек, онча-мунча баягы немелерге биз муну өзүбүздүн гана ички бюджетибизден пайдаланабыз. Бирок ички бюджетибиз алы максималный бир немеге келген жок. Ушу деңгээлде алы түшкөн жок да. Бирок бул маселени мен бир жума мурун немелер менен сүйлөшкөнмүн. Саар кеч акча маселесин чечип береткен болдулар. Техникаларды сүйлөштүк. Кудай буйруса ушу бир жума 10 күн ичинде ал жерди толтуруп коебуз. Урустамов кошумчалагандай, Карабак айыл өкмөтү сөз болуп жаткан казылманы тазалап тегиздөө боюнча быйылкы жылдагы бюджеттен акча ажыратыптыр. 10 000 сом бүгүн эртең бөлүнүп, бир жума аралыгында ашар жолу менен ичке ашат. Эске сала кетсек, Кызыл Бел айылында 2000ге жакын кожолук бар. Фируза Аскарбек кызы, Жыргалат Дижалил уулу, Ынтымак Баткен облусу.